Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal majlisa khalisan liwajhikal karim ya Allah. Бүгүнкү темабыз көрө албастык. Башкаларга берилген жакшылыктарды көрө албастык. Экинчиси болсо сизге берилген жакшылыкты башкаларга көз кылуу, мактануу. Сизге мисалы бир жакшы ибадат кылып калган болсоңуз, жакшы ийгиликтерге жетип алсаңыз, аны мактануу, өзү жакшы экен деген мындай мактануу, бул дагы жакшы эмес сыпаттардан ушулар жөнүндө. Хасад, биринчиси хасад деп коет, көрө албастык. Мисалы бир адамга сиздин таанышыңыз болобу, же кыскасы бир адамга жакшы бир неамат берилет, байлык берилет, жакшы бир үй салып алат, балким жакшы машина алып алган, же умрага, ажылыктарга барып келип аткан балким, же дагы бир жакшы иштерге, мисалы башка жактарга саякат кылып, башка жактарга барып келип атат мисалы, ошол нерселер болсо, же болбосо сизден кыскасы сизден жакшыраак болгон болсо, ошол нерсесин жаман көрүп, ага душмандык кылууга ал себеп болбош керек. Ошол нерсе туура жолго келүүдөн жана азыр аятта келет буюрса, ошол тозокко түшүүсүнөн дагы ошол себептеринен бири болот. Бул жерден сабактар мурдагыда айткандай эле, бул сабактар адамдарды сен тозокко түштүң, ал тозокко түшөт, бул тозокко түшөт деп айтыш эмес. Бул жерде ушул нерселерден алыс болуш керек. Бардыгы ушул чоң бешикке кирели, ушул азыр айтыла турган нерселерден алыс болуп, Аллах Таала дайындап койгон тозоктон алыс бололу, ал жака түшүп калбайлы, бешикке чогуу кирели, ал жакта Аллах Тааланын жакшылыктары, жыргалдарын көрүп чогуу жашайлы деген максатта. Адамдарды коркутуу максат эмес. Эми ушул адамдарга бир жакшылык берилген болсо, сизден дагы жакшыраак бир ийгиликтерге жетип аткан болсо, ал нерсе ошол ага душмандык кылууга себеп болбош керек. Аны жаман көрүп, ал нерсеге себеп болбош керек. Же болбосо анын ошол жакшылыгын кетүүсүн каалоого, анан же болбосо сиздин өзүңүздөй эле жөнөкөй эле болуп жүрүүсүн каалоого, ушул нерсеге себеп болбош керек ал адамга жакшылыктын берилүүсү. Анткени бул Аллах Таалага каршы чыккан болуп эсептелет. Ал адамга бир жакшылык берилген болсо, бул ал адам өзү кыйын болгон себептен эмес. Ал адам же акыры катуу иштеген себептен эмес. Бул Аллах Тааланын 100% Аллах Тааланын өзүнүн фазилети бул. Кандай жакшылык берилсе деле Аллах Тааланын фазилети менен берилип атат. Ал пенденин жакшы Аллах Таала жакшы көргөн себебинен эмес, же болбосо башка бир өзгөчө жери болгон себептен эмес, бардыгы ушул Аллах Тааланын өзүнүн фазилети менен, Аллах Тааланын ушул сыноосу менен берилип аткан учур. Эми ошол ал адамды жаман көрүп аткан болсоңуз, мисалы душмандык кылып аткан болсоңуз, демек Аллах Таалага душмандык, Аллах Тааланын ошол тагдырын жаман көрүп аткан, Аллах Тааланын ошол буйругун жаман көрүп аткан болуп эсептелесиз. Ошол душмандык кылып аткан болуп эсептелесиз. Ошон үчүн аны душмандык кылыштын кереги жок. Мисалы бирөө ажылыкка барып келсе, умрага барып келсе, аны көрө албастык кылып, бул жакта өзүнчө ичи күйүп, мисалы мындай кандай ошондой туура эмес иштерди кылууга ал түртпөш керек. Ошол ичинен дагы жаман көрүүгө биздин акыбыз жок. Ал Аллах Тааланын бергени, Аллах Тааланын берип аткан неаматы. Ошол кандай жакшылык берсе деле Аллах Тааланын астында кыяматка барганда ал нерсеге жооп берет. Ал ошол бойдон жакшылыкты алды, ошол бойдон жыргап өтүп кетет деген нерсе эмес. Ошол нерсеге мисалы жакшы нерсе берилди, мисалы жакшы үй көрдү, жакшы машина алды мисалы, ошол нерсени кийин акыретте суралат. Бул кандай жол менен алды мисалы, арам аралашып калбадыбы, ошондой эле бул мисалы машинасы менен арам иштерди кылбадыбы, үйүндө арам иштер болбодубу, ошолор жөнүндө суралат. Анан ошол башка бирөөлөр жакшылыкка жетип аткан болсо, аларга душмандык кылып, ичин оорутуп, мисалы жүрөгү ооруп, ал душмандык кыла турган болсо, ал өзүнүн ден соолугуна эле зыян. Кыжалат болуп, жүрөгүнө ичи күйүп, жаман көрүп, ошол өзүнүн жүрөгүнө зыян, башка ден соолугуна, ошолорго эле зыян ал. Ал адамга эч кандай зыян зыян жеткизсе дагы кайра өзүнө кийин акыртта зыян болуп калат. Ошентип душмандык кылууга себеп болбош керек. Эми ушул жөнүндө дагы аяттарда мисалдар келет. Пайгамбарыбыздын учурунда капырлар мусулман болбой коюшат, ошолор мисалы. Алар кандай эле?
Yahudiylar payg'ambarimizni bilishadi, payg'ambarimizni 100% bilishadi. Shu payg'ambar chiqishin, payg'ambardan misoli qanday sifatlari bo'lgan bo'lsa, shularning bardigi o'zlarining kitoblarida bo'lgan. O'zlarining kitoblarida bo'lgan. Andan keyin o'shol narsa keyin payg'ambarimiz arablarning ichidan chiqib qolgandan keyin ko'ra olmaslik qilib, o'zlarining ichidan shol yahudiylardan bo'lgan sebebidan ko'ra olmaslik qilib, arablarni jomon ko'rib dushmanlik qilganda, ham o'shalardan bo'lib qoldi deb Allohga bosh egisi kelmay payg'ambarga anan o'shetib qapir boydan qolib ketishadi. O'sha qapir boydan o'tib ketadi. O'shol jonda unda keladi. ولما جاءهم بقرة سورة 89 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Allah Taala aytadi, alarga kitap berilgende deydi. Kitap düşürülgende Allah Taala tarafından özünden keyinki payg'ambarimizni, bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni tasdiqlovchi o'sha payg'ambar ekanligini aytib kelgan o'zlariga kitap berilgan. O'shani aytadi. O'sha kitap berilgan chog'da deydi. Akanu min qabli yastaftihuna ala alladhina kafaru. Ana o'sha tip nima deydi? Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. O'sha payg'ambar kelgandan chog'da keyin, keyin payg'ambar kelgan chog'da payg'ambarimiz bu dunyoga keldi, to'rildi, payg'ambarchilik berildi. Ammo arablarning ichidan chiqib qolganda payg'ambarimizni tanidi. Chinakam o'sha payg'ambar ekanligi, o'zlarining kitoblarida shunday sifatlar kelgan bo'lsa, ana shunday o'sha sifatni ko'rdi. Ana shu qaravasdan iymon keltirishmay qo'ydi. Ana shu iymon keltirmasdan orqasidan yetishib qo'yishdi. Ne uchun? İçinde nima bo'lgan? İçi kuyib, ko'ra olmaslik qilib, arablarning ichidan chiqib qoldi misoli. O'shentib ko'ra olmaslik qilib, ular payg'ambarga erishib qo'yishdi. Fala'natullohi alal kafirin. Noshul kafirlarga Alloh taolaning la'nati bo'lsin deydi. Endi boshqa bir oyatda keladi. Baqara surasi 109-oyatda ekan. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. Şol ahlul kitap, kitap ehleri deymiz, Yahudiler, Hristiyanlar bolsun. Buna oşlardan köpçülüğü silerden tora joldan kayra kapırçılıkka, musulmançılıktan kapırçılıkka ötüngörді kağlaşat deydi. Şol kağlaşat. Ne üçün dese hasadan min indi anfusihim. Oşol hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Oşol haqiqat bilip turupdala haqiqatga жүрбөй коюшту. Алар неме болуп калды? Душмандар тараптан чыкты пайгамбар мисалы. Haqiqat ошол тарапта болуп калды. Эми ошол нерсеге ичкүйдүүлүк кылып, ичи ооруп мисалы, анан көрө албастык кылып, муну ошол себебинен силерди кайра ыймандан кайтууңарды, кайра капыр болуп калууңарды каалашат дейт. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innalloha ala kulli shay'in qadir. Alарды geçirip koy. Geçirip aytkanda Allah'a көңүл бурбайлай кой дейт. Allah Taala өзүнүн аларга жазасын берет дейт. Allah Taala бардык нерсеге кадыр зат. Мына ошол көрө албастык кылып, мисалы бирөө жакшылыкка жетип аткан болсо, ага көрө албастык кылып, кайра өзүнүн ден соолугуна эле зыян болот. Ал адамга эч кандай зыян тийгизе албайт. Зыян тийгизген болсо деле кайра акыретте өзүнө зыян болот. Эми буну кантип ушундай орунду кантип сагайтабыз, кантип арылабыз десе, мындан Аллах Тааланын тагдырына баш ийиш керек. Аллах Таала каалаган нерсе болот. Бизге кандай нерсе келген болсо, бул Аллах Тааланын тагдыры. Же башка бирөөгө келген болсо деле Аллах Тааланын тагдыры. Бул дүйнөдө берилип аткан нерсенин жакшылык болсун, жамандык болсун, бардыгы Аллах Тааланын тагдыры. Мына ошол себептен берилип атат. Эгер да жаман көргөн болсок, Аллах Тааланын тагдырына моюн сунбаган, Аллах Таалага каршы чыккан болсок деп мисалы, ушул нерсени жакшы түшүнүшүбүз керек. Ушул нерсени жакшы түшүнө турган болсок, ошол учурда бул оорудан арылсак болот. Мына Куранда аятта айтат. Ан'ам surasi 124-oyatda Allohu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Payg'ambarni kimni payg'ambar qilishni Alloh Taolo o'zi biladi. Alloh Taolo o'zi yaxshi biladi deydi. Nima oldu? Yahudiylar özleri kütüp atkanda bizdin içimizden payg'ambar çıgat jakында deb kütüp açkan. Anan keyin ele ошол арабтардын ичинен чыгып калды, душмандардын ичинен чыгып калган. Анан ошентип ичкүйдүүлүк кылып, көрө албастык кылып, анан ыйман келтиришпей коет. Мына ошол көрө албастык себебинен,
Эми ушул нерсеге баш ийиш керек. Аллах Таала кимге жакшылык берсе, жамандык берсе дагы ошол нерсеге неме кылыш керек, тагдырга баш ийиш керек болот. Анан кийин башка аятта айтат. Ниса surасы 54 аятта. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Аллах Таала өзүнүн фазилети менен берген, Аллах Таала өзүнүн фазилети менен адамдарга берген жакшылыктарын көрө албастык кылабы? فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Ибрахимдин үй бүлөсүнө, Ибрахим алейхисаламдын бала чакасы болсун, үй бүлөсү болсун, аларга илимди бердик, хикматты бердик, анан китеп түшүргөн аларга өтө чоң мындай жакшылык бердик дейт. Эми ошол нерсе Аллах Таала айтканда бизге бул дүйнөгө берилип аткан нерсенин бардыгы Аллах Тааланыкы. Аллах Тааланын берген, тагдырыбызга жазган нерсеси. Башка бир хадисте да келет. Ва iyyakum wal hasad. Hasad көрө албастыктан алыс болгула дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Анткени ошол немелер көрө албастык кыла турмасаңыз, сиздин кылып аткан соокторуңуз, намаз окуган болсоңуз, же болбосо башка кандай соо иш кылган болсоңуз, ажылык кыласызбы, умра кыласызбы, орозо тутасызбы, мисалы, ошол кандай жакшылык кылсаңыз да ошонун бардыгын жейт дейт. Кама ya'kulun naru al-hatab. Ал от жыгачты жеп жок кылгандай, күйгүзүп жок кылып күл кылгандай, ошол көрө албастыктагы биздин кылып аткан жакшы соо иштерибизди жокко чыгарат дейт. Эгерде ошол кыяматка барганда биз ушул сооптордон үмүт кылабыз да, кылып атабыз, жакшы иштер кылып атабыз, башка сооптуу иштер кылып атабыз, мисалы, ошолордон үмүт кыла турган болсок, үмүтүбүз бар болгон болсо, башка бирлерди көрө албастык кылып, душмандык кылып, ал жүрөгүбүздү оорутуп, ден соолугубузга зыян кылыштын кереги жок экен. Ал жөн эле баш ийиш керек, Аллах Тааланын тагдыры, Аллах Таала берген деп коюш керек, болду. Ушинтип бул оордан кутулабыз. Эми экинчиси, өзүнүн жакшы экендиги менен, мисалы, намаз окуп койду, бамдат окуду, мисалы, жамаат менен мечитте окуду. Эми ошону адамдарга мактанат, мисалы, өзүнүн кыйын экендиги, жакшы экендиги, ошол жакшы ибадат кылып аткан, жакшы сооп иш кылып аткандыгы жөнүндө башкаларга мактанат. Мына ошол дагы туура эмес. Мына ошол өзү дагы соопторду кетирет. Мисалы, канча сооп иш кылган болсо, бул деле жана мактануусу бардык соопторун кетирет. Хадисте айтылат да: "Аввалу ман тусару бихимун нар". Тозок отуна эң биринчи түшө турган 3 түрдүү адам бар дейт. Эми ошолордун ичинен берешен адамды айтат. Берешен адам эмне кылат? Аллах Таала неме кылат? Бардык нематтарын көрсөтөт. Мен сага мындай байлыктарды бергем, дагы мындай жакшылыктарды бергем дейт. Анан ал пенде билет, тааныйт. Бул дүйнөдө ошол жакшылыктарды көргөндүгүн, башкаларга жардам берген билет дагы, тааныйт, анан билет. Эми ошол нерселерди эмне үчүн кылдың? Эмне үчүн ошолдай жакшылыктарды кылдың? Эмне үчүн башкаларга жардам бердиң? Эмне үчүн бирөө жетим жесирлерге жардам бердиң, бейбачаларга жардам бердиң, мечит курдуң, башка бирөөлөргө жардам бердиң? Эмне үчүн десе, ал пенде айтат: "Мен өзүңдүн ыраазылыгың үчүн" дейт. Өзүңдүн ыраазылыгың үчүн ошол бардык нерсе жакшылыктарды кылдым дейт. Ошондо Аллах Таала биздин бул дүйнөбүздө жүрөгүбүздү билип турат, биздин кандай максатта, кандай иш кылып атканыбызды билип турат. Эми айтат: "Сен алдап атасың" дейт. Казапта дейт. Сен алдап атасың. Сен бул дүйнөдө ошол адамдар көрсүн деп, ошол бай экен деп, берешен экен деп, ушундай мактасын деген максатта кылгансың. Ал дүйнөдө болду. Сени мактады, болду, сен максатыңа жеттиң, сен ошол жакта сыйлыгыңды алдың, болду дейт дагы. Бети менен сүдүрүп алып барып төзөккө ыргытат дейт. Ошол бир иш кыла турган болсок, ниетибиз да оңдошубуз керек. Ниетибиз Аллах Тааланын ыраазылыгы болуш керек. Ал жакшы иш кылып бүткөндөн кийин адамдарга да мактаныштын кереги жок. Ошол адамдарга мактана турган болсок, өзүнүн кыйын экендиги, бир жакшы иш кылып койгондугун адамдарга мактанган болсо, мисалы, бирөө ажылыкка барып келген болсо, мен ажылыкка барып келдим да деп, мисалы, бир жерде отурушта же мындай чогулган адамдар чогулган жерде ушинтип өзүнүн кылган иштерин, жакшы ажылыкка барып келгенин, умрага барып келгенин, жакшы кылган иштерин мисалы сүйлөп калат. Аны эч ким сураган жок, мисалы, эч ким сурабаган, өзү кичине мактанып коюш үчүн. Ал эмне үчүн? Адамдар мактап койсо, адамдар жакшы сүйлөсө, мисалы, суктанса, мисалы, мына ошол нерсени каалайт.
мына ошол нерсени каалаган бул ошол ишти кылып аткан учурда бул ыхласы жок болгондугунун белгиси. Мына ошол адамдар мактасын деп аткан болсо, демек кийин ошол ажылыкка барып келген же умрага барып келген кылган иштери, демек ушул адамдар мактасын деген максатта болуп аткан болот. Ошол нерседен алыс болуш керек. Ал кандай иш болсо деле башка бирөөнүн назарында мактанып, башкаларга көрсөтүүнүн кереги жок. Муну каяктан кантип оңдойбуз, кантип жок кылабыз бул нерсени десе, муну билиш керек. Ошол бизге жакшылык берилген болсо, бунун бардыгы Аллах Тааланын өзүнүн фазилети, Аллах Тааланын бизге тагдырыбызга жазган нерсеси. Биз ал нерсеге өзүбүздүн акылыбыз менен, акылыбыз өтө катуу иштеген себептен, же болбосо өтө кыйын болуп кеткен себептен, дагы башка себептен, же Аллах Таала бизди жакшы көргөн себептен жетип атканыбыз жок. Ал нерсе бизге Аллах Тааланын сыноосу болуп берилип атат. Ошону унутпашыбыз керек. Эми ушул нерселерди кыяматка барганда ошол ар бир намазыбыздан дагы суралабыз. Ар бир умра кылган, ажылык кылган, кандай жакшылык кылган болсо ошонун бардыгынан суралат. Болду, бир жакшылык иш кылып койсо эле болду. Ошол бойдон акыретте сөзсүз алам деген нерсе болбош керек. Эми ошондон кийин, жакшы иш кылгандан кийин үмүт кылыш керек Аллах Тааладан. Башка бирөөнүн астында мактанбастан, жөн ошо бекитип коюш керек. Ушул жакшы иш кылган болсо болду, өзү эле билиш керек. Башка эч кимге мактаныштын кереги жок. Ошол Аллах Тааланын фазилети дедик. Мына Куранда да айтат, мисалы, Юнус сүрөсү 85-аятта. Кул би фадлиллахи ва би рахматихи фа бизалика фальяфраху хува хайрун мимма яжмаун. Айткын дейт, ошол бизге берилип аткан жакшылык болсун, неаматтар болсун, ден соолук болсун, байлык болсун, илим болсун, кандай нерсе болбосун, бул Аллах Тааланын фазилети менен, Аллах Таала 100% Аллах Тааланын фазилети. Биз ал нерсеге кыйын болуп калганыбыз же башка себептерден жеткенибиз жок. Мына ошол Аллах Тааланын фазилет берген менен ошол нерсеге сүйүнсүн дейт. Башка бирөөгө мактанып же башка нерсе кылып айтыштын кереги жок. Бул Аллах Таала бизге неамат берди, ошол нерсеге сүйүнсүн. Эми Аллах Тааланын ушул неамат берип атканы, биз бул дүйнөдө кылган жакшылыгыбыздан дагы Аллах Тааланын берген неаматтары артык жакшы дейт. Дагы ушул мактануу жөнүндө Али Имран сүрөсү 188-аятта айтат. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Алар бир жакшы иш кылган болсо, мисалы, ошол жакшы иш кылгандан анан адамдар мактасын деп ушинтип үмүт кылып аткан болсо, башка бирөөлөргө жардам берди, жакшы иштерди кылып койду, соо иштерди кылып койду, мисалы, анан ошонун аркасынан адамдардан үмүт кылып аткан болсо, адамдар мени мактасын деп аткан болсо, ал өзүнүн кылбаган иши менен мактанбасын дейт. Биз ошол өзүбүз кылып аткан болсок, бирөөгө жакшылык берип аткан болсок, жакшылык кылып аткан болсок деле, бул Аллах Таала ушул мүмкүнчүлүк берип аткан себебинен, Аллах Таала ушул байлык берген себебинен, же башка ушул Аллах Тааланын 100% Аллах Тааланын эмеси бул, иши бул. Эми ошол Аллах Тааланын кылып аткан иши менен сен мактанбай эле кой дейт. Анан аларды ушул тозоктон аманда калды, тозоктон кутулуп калды деп ойлобой эле кой дейт. Валахум азабун алим. Мына ошондой адамдарга, башка бирөөлөргө мактанып, башка бирөөлөрдүн астында адамдар мени мактасын деп, адамдар сыймыктансын деп, мисалы, адамдар жакшы көрсүн, же болбосо башка ушундай адамдардын астында ушул берешен деп ойлоп калсын деп ушинтип иш кылган болсо, ошондой башка бирөөнүн астында мактанып аткан болсо, ушул адамдарга өтө катуу азап бар дейт. Тозокто ушул өтө катуу азап бар дейт. Мына ушул нерселерден алыс болушубуз керек. Ушул нерселерден алыс болуп, Аллах Тааланын азабынан куткарылып, бейишке чогуу кирип, бейиште Аллах Тааланын жамалын, бейиште неаматтарды көрүп, Аллах Тааланын даярдап койгон жакшылыктарын көрүп, чогуу бактылуу жашоону Аллах Таала насип этсин. Бейиште мурда дагы айткандай, биздин акылыбыз жетпеген, биз көзүбүз менен көрбөгөн жана биз кулагыбыз менен укпагандай жакшылыктар бар. Биз канчалык элестетип көрсөк деле, биз аны элестетип немесине аягына жетпейбиз. Бизге бериле турган неаматтарды. Эми ошол бул дүйнөдө канчалык байлык бар, ошол байлыктын бардыгын чогултуп туруп бир адамга бере турган болсок, канчалык бай болот? Миллиарддаган, триллиарддаган байлыктар чогулуп калат, мисалы. Жыргылчылыктарды берген болсок, мисалы. Эми акыретте
эң төмөн даражада адам бейиште, бейиште эң төмөн даражадагы адам бул дүйнөнүн байлыгынан 10 эсе жакшылык нематтарды алат. Бул дүйнөдөгү алган нематтардын 10 эсесин алат. Мына ушуну дагы жакшы ойлоп турушубуз керек. Акыретте ушул нерселер болот экен, ушул нерсени ишенип, ошол нерселерди ойлоп, анан акыретке жараша ушул даярданышыбыз керек. Ошол бейишке чогуу кирүүнү Аллах Таала баарыбызга насип этсин. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Ва саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.